Мен бул маселе эмес, мына зам генеральный келип калганына байланыштуу ошо кишиге бир эме айтып коеюн деп уруксат берсеңиздер. Нол кече Минтранста 500 000 пара боюнча 50 000 кармалып, зам министр кармалды деп сиздер бул боюнча иликтөө жүргүзүп атасыздар да. Токтотуп тургулачы. Ушул боюнча эмне бир эки ооз айтып коюңузчу. Рахмат, урматтуу Алтынбек Турдумаматович. Теги жанагы пара менен кармалган боюнча ал иликтөө эмес, тергөө кылмыш иш козголгон. Ал боюнча тергөө жүрүп жатат. Тергөө жүрүп атат, ооба. Ошон сиздерде жүрүп атат да тергөө. Жок, бизде эмес, бизде АКСте, ГКМда. ГКМда. Ошол жерде министр транспорту биринчи интервьюсунда мен шок болдум. Мен я в шоке деп ушундай интервью берген да. А кече премьер-министр биякта айтып атат, бизге маалымат берген министр. Биз билгенбиз, өзү дагы интервьюда жүрөт. Экинчисинде министр башкача айтып атат. Мен билгенмин, бул боюнча маалыматты мен жогору жакка айтканмын премьер-министрге и күч органдарды. Ушул боюнча сиздер иликтеңиздерчи. Эмне үчүн мурунку биринчи күнү башкача айтып атат бул министр, и экинчи күнү башкача айтып атат. Значит, өзү ушул зам министрдин өзү салып берип атат. Же башкача бул жерде мындай иш жүрүп атат. Ушул боюнча сиздерден сураныч, эми сиздер надзорный орган болгондон кийин ушуну иликтешиңиздерди аягына чейин. Министрдин жасаган ишин ушу эмне үчүн айткан сөзү эки түрдүү чыгып атат. Ошону иликтеп бериңиздерчи. Рахмат, эске алабыз.